Ардактуу телекөрүүчүм, бүгүнкү Бирге тандайбыз рубрикасында акылдуу үй технологиясынын негизги жабдыгына кирүүчү Алиса үн башкаргычы тууралуу сөз кылабыз. Аталган жабдык Яндекс компаниясынын кичи түзүлүшү аталып, негизинен борбордук система аркылуу башкарылат. Бул технологиянын чоңдор үчүн эле эмес, айрыкча балдар үчүн да пайдалуу жактары көп. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Сиздерге бүгүн мен акылдуу үй техникасы жөнүндө айтып кетейин. Бул өтө популярный мындайча айтканда өтө бир жаш балдарга, мындайча айтканда кыздарга же балдарыңызга полезный боло турган, пайдасы тие турган нерсе Яндекс колонка Алиса. Бул жөнүндө эмне деп айтып беришим мүмкүн? Алиса колонкасы өтө бир мындайча айтканда неге мындай популярный болуп кетти, неге элдер кызыгышып калды? Бул колонка менен токтоо эместен, мындайча айтканда токтобостон сүйлөшсөңүз болот бул колонка мененчи. Кичинекей балдарга мындайча айтканда тил үйрөнгөнү, орус тилин үйрөнгөнү же болбосо бир мындайча айтканда когнитивный способностьтерин улучшать кылганы өтө бир пайдасы тие турган нерсе. Яндекс акылдуу үн башкаргычы негизинен борбордук система аркылуу башкарылгандыктан аны үйдөгү жалпы технологияларга туташтырууга болот. Бул колонка не только музыка коюп бер десе музыка коюп берет. Бул колонка мисалы үчүн азыр аба ырайы ошто кандай болуп атат, же болбосо доллардын курсу канча болуп атат, же болбосо мага такси чакырып бер десеңиз да бул колонка сизге үйүңүздө отурган болсоңуз колонка аркылуу такси заказ кылып такси чакырып берет. Андан сырткары бул колонка менен кичинекей балдарга детский режимдери бар. Кичинекей балдар менен ар түрдүү оюндар ойносоңуз болот. То есть угадай слово, угадай город, же поле чудес дейсизби, же болбосо давай поиграем в города десеңиз да болот Алиса мененчи. Алиса функционалы өтө көп. Неге дегенде бул Алиса компьютерде да Яндекс браузер Алисага кирсеңиз да сүйлөшсөңүз канча функционал болсо, бул колонкада да куда ушунча функционал бар. То есть Алисадан Алиса Джеки Чан ким болгон деп сурасаңыз болот. Алисанын функционалы өтө көп. Неге бул акылдуу үй дейбиз? Потому что Алиса менен көп нерселерди байланыштырып койсоңуз болот. То есть үйгө умный лампочка, то есть акылдуу лампочка коюп койсоңуз болот, датчик движения коюп койсоңуз болот. Анан жатып алып Алиса включи свет десеңиз, светти тамыз берет. Андан сырткары Алисанын чоң версиялары бар. Алисанын чоң версияларыны HDMI кабель аркылуу телевизориңизге улап койсоңуз болот. Телевизориңизге улап койгондон кийин Алиса поставь мне вот этот фильм, Алиса мне поставь вот этот момент десеңиз, Алиса поставь мне фильм с участием этого актера десеңиз, ошо кинолорду табып берип, ошо моментине коюп, орнуңуздан турбай эле кинолорду табып көрсөңүз боло берет. Көп учурда акылдуу жабдыктардын балдар үчүн кооптуу жактары болушунан ата-энелер чочулашат. Алиса үн башкаргычы балдар режими орнотулган учурда алардын жашына карап, алардын сурамжылоолоруна жооп берет. Жаман бир нерселерди сурап баштоо үчүн защита контента деген режими да бар. Алиса өзү кичинекей балаңыз же бир башка бир нерсени сурап койгон болсо, жаман бир нерсени сурап койгон болсо, Алиса ата-энеңерге айткыла, разрешение берсин, анан мен ал жөнүндө айтып берем деп защита контент функциясы бар, ошондой деп коет кичинекей балдарга. Сиз иштеп жатасыз, Алиса сизге үйгө бирөө кирип, эшигиңиз ачылган болсо, сразу сизге сообщение жөнөтөт, үйгө бирөө кирди деп. Ошо аркылуу да мындайча айтканда үйгө ким кирип атат, ким чыгып атат, ошондой билсеңиз болот. Андан сырткары бизде ошто эми келип атат, шторкаларды ачып жага турган мындайча айтканда технологиялары да бар. Мисалы үчүн элестетиң, уктап турдуңуз, Алиса поставь чайник десеңиз, чайникти жагып коет, сиз турушуңузга уже чай кайнап, мындайча айтканда даяр болуп, сизди ичишиңизге даяр кылып коет да.